Урматтуу Тарер Улукбекович, сизге суроом. Ушул жайыттардын жалпы аянты канча экен? Бүгүнкү Кыргызстан боюнча 9 миллион 37 миң гектар. Анын ичинде жараксыз деңгээлге жеткен аянттын өлчөмү канча? Быйылкы жылы биз прицельный менен интенсивный деп коебуз, жакынкы жайыттардан тактаган боюнча 240 миң 463 гектар. Бул жараксыздыкка келген жерлерди калыбына келтирүү боюнча эмне кылып жатасыңар? Жана мен сөзүм башында айтып кеткендей, быйыл которуштуруп жайуу боюнча 321 миң гектарды планга киргизип атабыз, жалпы республика боюнча. Андан тышкаркы жанагы жайыт уруктарын себүү боюнча иш алып баратабыз. Бул адыр жерлерди иштетүү боюнча канча долбоор ишке ашкан? Кайсы дейсиз? Адыл жерлери. Адыл Адыр жерлерди. Склонный и пригорных жерлерчи? Ал эми жана мен слайд-шоуда көрсөтүлгөндөй 1 миллион 945 миң гектар ээлейт. Алар эми пайдаланууга жараксыз 40 градустан төмөн жайыттар болуп эсептелип калып калат да. Бул айыр чарба министрлиги тарабынан жерлерди убактылуу ижарага берүүнүн механизмдери иштеп чыккансыңарбы? Жайыт жери убактылуу пайдаланууга гана берилет. Андан тышкары 85-чи мыйзам боюнча, жанагы 343-чү боюнча, токтом боюнча жанагы биз кабыл алынган былтыркы сиздер кабыл алып берген 615 миң гектар боюнча бул дыйкандарга жана эрозия асылдуулугу төмөн жайыттарды пайдаланууга берилип атат. Бул жергиликтүү мамлекеттик администрациянын негизинде берилет, ошол жерде комиссиянын менен. Бул азыркы убагында жайыттардын майнаптуу бөлүштүрүү үчүн аткарылып жаткан мал жандыкты каттоо процесси аякталдыбы? Жалпы бизде республика боюнча мал жандыктардын 22-жылдын декабрь айында жалпы мал санактын жыйынтыгы чыкты, статтындандыруу боюнча. Биз ошолор боюнча сыйымдуулугу боюнча областтарды текшерип чыктык. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн жана 321 миң гектарды которуштуруп жайууга биз сунушта планга киргиздик. Бул акыркы 5 жылдын ичинде тоолуу жайыттарда жол курулган, жер казылып, суу тартылган деген мисалдары барбы? Бар. Былтыр жайыт төлөмдөр боюнча 173 миллион 490 миң төлөм түшкөн. Анын 33 миллион 398 миңи сиз айткан ошо жайыттын инфраструктурасын жакшыртууга жумшалган. Бул негизи азыркы убагында биздин Минсельхоз, мен өзүм жеке баа берип койсом, жакшы иштеп коюп атасыңар. Бирок биздин дыйкандарыбыз пока көнгөн жок да. Эмне себептен бул кластерный системадагы келбей атат. Анан кийин мисал үчүн жерлерди алып анализ кылбай атат да. Сизге сунушумда ошондой эле ар бир жердин барып анализ гипроземге алып коюп, эмне химиялык жетпей атат, эмнени түшүмдөрү бериш керек деп, ошондой маалымат бериш керек да дыйкандарыбызгачы. Ошол жактан дагы программа долбооруну даярдап коюңузчу. Именно анализ боюнча. Бүт жерлердин анализ, кандай состояние химиялык эмне жетпей атат. Сиз айткан жерлердин асылдуулугу боюнча бул айдоо жер аянтын айтып атасыз. Биздикиге жайыт гана карайт да. Бул министрдин орун басары бар да. Мурат Садинович, сиздин оюңуз кандай экен ушул боюнча? Бул жалпы жерлердин анализ кылуу биздин дыйкандарыбызга жардам бериш керек да. Бул мисал үчүн өмүр бою бир жерден пияз себишет, же башка түшүмдөрү болсо, тиги жүрөгү, бирок анализ кылбай атат да. Туура, Карим Илзарович, биз дагы ошол түшүндүрүү иштерин алып барууда тапшырма дагы берилген, руардыларга дагы бизде Институт земледелиянын балансында дагы лабораториялар бар, ошону иликтеп аныктоого мүмкүнчүлүктөр бар.
бүгүнкү күндө дагы ошол дыйкандарга дагы түшүндүрүү алып барып атабыз. Биздин сайттардагы роликтер дагы илинген, ошол жерден кайсы айыл чарба азыгын же кайсы азык түлүккө коопсуздугуна дагы маанилүү болобу, жалпы кайсы айыл чарба азыгын ошол өндүрүш керек, кайсына отуруш керек, ошол боюнча түшүндүрүү алып барып атабыз. Сизге сунушумда ошондой эле долбооруну жасап койбосуңарбы бизгин тиги дыйкандарыбызга жардам бергенгечи? Менчик болсо, ким болсо дагы любой жерден алып коюп, сиз өзүңүз билесиз да, Чүй облусунда 30% жерлери республика боюнча бүт Чүй облусунда да турабы? Ошол жерлердин анализ полный кыдырып, элге маалымат берсин да. Туура айтып атасыз, биз дагы сунуштап атабыз, ФАОнун жардамы менен жана башка долбоорлорго дагы ушул каржы булагын жардам сурап атабыз. Ушул маселени сиз туура айтып атасыз.